Арбаңыздар адактуу көрөрмандар, угармандар, барыңыздарга ысык салам айтабыз. Окей радиосуна кош келиңиз. Анан бүгүн дагы биз сиздер менен чогуу Сыр маек программасынын көшөгөсүн ачып отурабыз. Кызматта журналист Канат Алмамбетов. Ал эми биз менен чогуу бүгүн дагы маектешүүгө өз убактысын бөлүп, аралык алыс болсо дагы ошол онлайн аралыктан Zoom аркылуу биз менен байланышып аткан Жеңишкүл Кожоева. Жеңишкүл өзү Нарынын Кош төбөсүнөн болот. Азыркы учурда Германиянын Гамбург шаарында жашайт. Анан биз баштайлы. Кандайсыз, Жеңишкүл? Саламатсызбы, Канат мырза? Саламатсызбы, Окей радиосунун көрөрмандары жана угуучулары? Мени конокко чакырганыңызга аябай ыраазымын. Жана бүгүнкү маек аябай кызыктуу болот деп ишенем. Жакшы. Биз дагы ошондой деп үмүттөнөлү. Анткени кызыктуу маекти мен көрүп турам. Анткени сиздин ошо отурган артыңыздагы китеп текчелерди эле карап алып, мунун баарын окуп бүттү беле же жөн эле турабы деп ойлонуп коюп атам да. Бул өзүңүздүн жеке китеп текчелер? Ооба, бул өзүмдүн жеке китеп текчем. Bunun arasında көптөгөн китептер бар. 2014-2015 жылдары жарымына чейин окуган, андан кийин окуп бүткөн китептер дагы бар, анан арасында окуй турчу китептер дагы бар. Жакшы. Анан албетте биз дагы бүгүнкү темабыз дагы ушул жаш кезде туура өткөрүү, туура пайдалануу. Негизи жаш кезде көпчүлүгү ошол туура эмес өткөргөндүктөн, жашагандыктан ошол кийинки жашоосуна бир кедергисин тийгизип атпайбы? Бүгүнкү күн бизге колубузда. Эртеңки күн табышмак дейт экен, кечээки күн өттү кетти. Андан бир гана биз тажрыйба топтоп, же бир карап, жан дүйнөбүздө бир жакшы сезимдерди, же бир жагымсыз сезимдерди сезет экенбиз. Жакшы, келиңиздер. Эмнени септиң, ошону оросуң деп коет экен. Анда бүгүн жакшы бир данды себели, ошонун түшүмүн алганга аракет кылалы. Анда баштадык. Ошол китеп жөнүндө сөз болуп калды. Эң эле алгачкы суроом, негизи китеп окууну кимден таасирлендиңиз эле? Kitap okunu hem balalık кезде биздин айылда бирден экиден эле китеп бар эле да. Ал убакта биз болсо кошуналардан сурап окуйт элек. Анан бул чыныгы таасирленткен бул китепти мен ушу Германияга келгенден кийин таасирленди да. Себеп дегенде мен Германияга бала багуу программасы менен 1 жылга келгем да, ошол убакта немистердин үй бүлөсүндө жашап калдым. Анан алар болсо саат 7де баланы жаткыра турган болсо, уктата турган болсо, жарым саат сөзсүз китеп окуп берчүбүз да. Ошол убакта таасирлендим, кандайча депчи. Ошентип эле булар болсо чет өлкөдө эле ушинтип эле балдарды болсо ушундай рамкага киргизип коет экен да. Жатаардан кийин сөзсүз жарым саат китеп окуйсуң. Түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүңбү, жарым саат китеп окуйсуң. Бул жөнөкөй эле биздин алардын башын программалап койгон, программага кирип калган да. Мисалы үчүн биз болсо окуп жүргөн кезде биздин английскийден берген мугалимибиз айтып калчу эле, ошо эме чет өлкөлөрдү балдарга болсо баардык эле кинолорду көрсөтүп бербейт депчи. Анан ошону болсо ушул жака келип анан түшүндүм да. Булар болсо жумасына балдарына телевизорду көрсөтсө 1-2 саат көрсөтөт, андан ашык көрсөтпөйт да. Анан ошо китеп окуп күнүнө жарым саат. Ошондон анан улам таасирлендим да. Мунун себеби эмнеде экен? Эмне үчүн 1-2 саат балдарына телевизордун маңдайында отурганга уруксат берет? Калганын китеп окууга. Эмне себептен? Эмне үчүн телевизор же аякта программалар начарбы, же биздикиндей баягы баластан деген сыяктуу балдар үчүн программалар жокпу, же кандай? Албетте, ар бир мамлекетте балдар үчүн ар кандай программалар бар. Бул жакта Kika деген балдар үчүн аябай сонун программа. Ал жакта көп нерсени үйрөнсө болот. Бирок ошол эле учурда болсо балдар болсо ошо телевизорго берилип кетет дейт да, ошо телевизордон алыстай албай калат. Ошон үчүн биз болсо балдарды ошо телевизордон алыс эле караганыбыз жакшы дешет да. Балдарга сотка маселеси барбы аларда деле? Мисалы, сотка ойногондо балдарды көбүрөөк сотка менен дагы байланып калып атпайбы? Мына бизде азыр бул чоң көйгөйдү жаратып атат. Мен бир жолу бир окуп калдым эле да. Негизи болсо ошо 11-13 жашынан балдарга жанагындай социальный сеттерди колдонгонго
колдонгонго болот деген сыяктуу ушундай жаңылыктардан чыгып калды эле да. Бул канчалык деңгээлде чын калп экенин билбейм азырынча. Бирок болсо бул жакта деле сотка маселеси аябай чоң көйгөйдү жаратат. Ошол эле учурда балдарды дагы контролдоп турат да. Сен болсо бүгүн болсо мынча убакыт сотка колдоносуң, эгер могул жумуштарды кылсаң, же болбосо эртең колдоносуң деп. Эгер болсо сөздөрүнө турбаса, бир жума соткасын алып коет да. Бирок сотканы көп колдонгонго уруксат беришпейт. Мисалы үчүн карап көрсөңүз, жанагы жалаң информатиктердин же болбосо менеджерлердин балдары эмне үчүн сотка колдонушпайт? Алар болсо эме мындай келечекти көрө билген адамдар да. Ошо эгер биз болсо соткага байланып кала турган болсок, билбейм кийинки келечегибиз кандай болот да. Ошон үчүн азыртадан ойлонуш керек да. Жөн эле убактыбызды ошо соткага кетирбейчи. Туура, жеңишкүл туура айтып атасың. Мен деле мисалына улуу балам менен азыркы учурда ошол сотка маселеси менен көйгөй жаралып келатат. Ага сотканы берем, анан убакытты чектеп коем. Убакытты чектегенде ал ошол убакыттан көбүрөөк ойногусу келет. Анан баягы көңүлү жок. Анан кечээ эле сүйлөштүк. Мен эс алуу күндөрү сага сотканы бербей эле коеюн деп атам да. Бул оору менен салыштырып атам. Анткени азыркы учурда балдарга ушундай болуп калбадыбы? Менден алысыраак бол, ата-энелер деле ушинтип калдык. Азыр алысыраак бол, сотканы алсаң болду, ойной бер, мен өзүм ишимди кыла берейин, мага тийишпе дегендейчи. Бирок эми мынакей жеңишкүл кызыңыз айтып аткандай, Германияда мына алардын жашоосунда телевизорду 2 саат көргөзөт экен балдарга. А сотканы болсо колдон келишинче чектөө коет экен. Биз да ушул нерсеге өтсөк жакшы болмок. Бара-бара ушул нерсеге бир өтөт окшойбуз. Анан суроого кайра кайтып келсем, китептен таасирленгениңиз жакшы. Алардын балдарына китеп окуп берип атып, анан кандай китептер таасир берди анда? Сиз балдар үчүн окуп атып китептерди, анан ошондон таасирлендиңизби? Балдар үчүн жазылган. Балдар үчүн жазылган деле аябай сонун жомоктор бар да. Ошону окуй берип деле мен эмне үчүн буларды балалык кезде билген жокмун депчи. Ошондон улам таасирленди. Андан кийин болсо окуп жүргөн убакта, университетте окуп жүргөндө бул китепти окугула, тиги китепти окугула дечү да. Анан ошол убактардан ал китепти окуган сайын ал китеп болсо башка китептерге багыт берет да. Анан ошентип эле мынтип кете берет да. Мисалы үчүн бизде эле социальный сеттерде бирөөнүн сүрөтүн карай турган болсок, ал кызыктуу болуп бирөөнү белгилеп коет го. Анын сүрөтүн карап ошентип убакыт кетиребиз го. Ошондой эле китеп окуп атканда дагы мисалы үчүн кээ бир кызыктуу китептер бир адамдын атын айтат, же болбосо бир чыгарманын атын айтат. Ошол менен кайра ошол китеп эле сизди ошол чыгармага алып барат да. Жакшы. Мисалы, бала кезден эле сизде китепке болгон кызыгуу бар болчу, бар беле? Же анчалык деле мындай? Жалындаган. Бала кезде бар болчу. Мен улуу байкем ошо туалетке барып алып, анан тиги китепти окуп алып отура берчү да. Анан болсо биз издеп калып эле анан каяктан табабыз деп анан туалеттен барып тапчу элек да. Анан ошондон дагы таасирленсем керек. Бирок азыр китеп окуганды унутту да. Ошо кичинекей кезинде каякта орун болсо эле анан эми туалет кичине тынчыраак болот, анан ошол жака кетип калып анан туалеттен окучу эле да. Сиз мына китепти окуп чыктым, жартысын деп атасыз, артыңызда текчилердин. Ошонун арасында эң кызыктууларынан кичине бир үзүндүү эпизод айтып бере аласызбы? Албетте. Таасирленген, чынында эле мындай жашоого керектүү, пайдалуу кайсынысы болду? Мага аябай таасирленткен ошол бул Нельсон Манделанын китеби болду да. Мындай эмеге тиги кандай китеп эле? Анын жанагы Түштүк Африканын президенти болду эле го, канча 80 жашындачы. 25 жыл түрмөдө отурса дагы ошо максаты бар болчу да. Анынчы ошо максатынан кайтпай, канча кыйынчылыкты көрсө дагы кийин ошо эли үчүн күрөшүп, элине тынчтык алып келип берип, ошо улуу британиялык колониянын коргоосунда калтырбастан эли үчүн күрөшүп келгенин ошол аябай мага таасирлентти да. Ошондой эле ошого улай Гандинин дагы мындай мага таасирленткен китептер ошо адамдардын укуктары. Мисалы үчүн бизде деле дискриминация да бар го, айыл жергеси, шаар жергеси, бай, кедей деген мындай бөлүштөр бар го. Ошондой эле адамдардын укуктары жөнүндө жазылган китептер ушулар жагат да.
мени таасирленткени ошо Нельсон Манделанын китеби болду да. Укук коргоо Эркиндикке карай узак жол деген сыяктуу болуп калат да кыргызча которгондо. укук коргоочу болоюн дейсизби келечекте? Жок, мен кесибим боюнча экономистмин, ошол багытта эле калам, бирок мен ошо хоббим катары карасам болот. Мисалы үчүн мен университетте окуп жүргөндө эле анда санда мектепке барып сабак берип жүрдүм да. Ал убакта ошо балдардын укуктары, адамдардын укуктары деген сыяктуу презентацияларды өтүп жүрдүм да. Ал болсо менин хоббим катары көрөм да. Жакшы. Чынында эле китеп бул эми бул жакшы деп атпайбы? Анткени баягы мисалы биз сотканы канча көбүрөөк караган сайын биздин керек болсо кечинде уйкубуз да качат экен да. Тынчыраак уктай албайт экенбиз. Китепти кечинде окуй турган болсок, ал бизге тынч уйкуну дагы камсыз кылат экен. Албетте, тынч уктаган адам эртең менен сергек турат. Эртең менен сергек тургандыгы бул сиздин ден соолугуңуздан кабар берет дейт да. Эгерде эртең менен тура албасаңыз, анда анын жөнүндө ойлонушубуз керек экен. Жакшы. Анда эмесе баягы бала кезге кайрылсак, бала кезден чет пушканын чыгарып кеттиңиз. Негизи бала кезде Кош дөбөдө эле чоңойдуңуз, Нарында? Кош дөбөдө эле чоңойдум. Кош дөбөдө эле мектеп босогосун аттап ошол жерден эле чоң турмушка кадам жасадым десем болот. Ошондой эле мен ата-энем мен башка өлкөдө окуусу үчүн Нарындагы бир лицейге алып барды, бирок ата-энемдин жанында жашаганга эмне жетсин деген сыяктуу кайрадан эле ата-энеме барып ошол мектептен эле окуумду бүттүм. Анан ошол жактан эле 3-4 жыл бою мен иним менен тоого чыгып жүрдүк, тоодон май алдык, курут жасадык, ал куруттарды сатып өзүбүздүн 1-сентябрга кире турган кийимдерибизди алчубуз. Ошондой эле жөнөкөй эле адамдын кызы болуп чоңойдум. Жакшы. Мен ойлойм, негизи убакытты ута билген боюнча немис эли аябай алдыңкы орунда турат эмеспи? Анан убакытты үнөмдөөнү биз азыркы күндө деле мындай такыр мындай жолго сала албагандайбыз да. Анткени убакытты ошол туура бөлүштүрүү бул адамды дагы ийгиликке алып келет да, кайсыл жаатты болбосун. Анан убакытты ута билүүдө мисалы сиздин бир күнкү иш күнүңүз же ушулардын баардыгы мындай тизмектелгенби? Кандай кылып колдоносуз убакытты? Албетте, бул нерселер мындай планда бар, тизмектелген. Мына мисалы үчүн иштейм, иштен тышкары окуйм, анан окуудан тышкары дагы бир нерселерди үйрөнөм деген сыяктуу менин тизмемде ушундай максаттарым бар. Бул убакытты туура колдонуу бул ар бир эле адамдын көйгөйү болсо керек. Бунун түпкү теги барып ушундай маалыматтын көптүгүнө барып такалат болсо керек да. Мисалы үчүн азыр болсо Google'да ачсак маалымат деген көп. Анан Google'да деген мисалы үчүн бизде деле ар бир жаңылыкты окуурда болсо кайсысы чын, кайсысы чын эмес деп фильтр кыла албай калабыз да. Ошо фильтр кылганды үйрөнүшүбүз керек болсо, ошо фильтр кылгандан кийин биз болсо, менин максатым бул, ушундай кылышым керек деп. Анан биз болсо максатыбыз жок, же болбосо издей турган маалыматыбыз жок болгон үчүн жанагындай социальный сеттерди көп колдонушубуз мүмкүн болсо керек деп ойлойм да. Анан жакшы, ушул убакыттан максатка келдик. Албетте, максаты жок адам бул чынында эле баягы көлдүн үстүндө жүргөн бир кайык окшош дейт да, шамал каяка бураса ошол жака кете берет дейт. Анан бара турганда эле жору жок. Чынында эле максат бүгүнкү күндө ошол туура максат коюу. Кечээ күнү болсо ушу келечекке болгон максат деп эл аралык майрам болду. Анан албетте биз дагы ал майрамда Оки радиосунда чогуу угармандар менен чогуу сүйлөштүк. Ар ким өзүнүн максатын айтты. Анан эми сизде ушул план коюу. Мисалы мен билгенден немистердин мектепте окуган балдарында келечекке 10 жылга койгон пландары бар экен дегенди укканым бар эле да. Анан чынында эле эл ошондой жашайбы? Мисалы план менен жашайбы? Мындай кылам деп алдыга койгон пландар менен. Негизи ошондой. Мисалы үчүн биз болсо январда иштеп баштасак, биз болсо 1 жылдык жанагындай отпускнойду бериш керек да, кайсы убакта биз болсо отпускной алабыз деп. Бирок бул болсо азыр болсо пандемияга карата көп адамдарды өзгөртүп койду да. Ошо пандемиядан тышкары да мен да ойлонуп койдум. Максат коюш керек, бирок
мен максат коем, бирок көп деле мындай пландабай калдым да. Мисалы үчүн пандемия көрсөттү, биз болсо пландаган сайын, ал планыбыз болсо пландалгандай ишке ашпай калды. Ошо ишке ашпаган сайын адамдар дагы мындай бир аз алдыга кеткен олтун артка кетиши мүмкүн да. Анан немистер болсо ооба ошондой пландарды, 1 жылдык, 2 жылдык пландарды ошентип коюп жашашат да. Биз деле ошо немистерден үйрөндүк десем болот ошол жактарын. Сиз өзүңүздүн планыңыз канча жылга алдыга койгон? Мисалы коом кечиресиз, коом кандай болсо ошого жараша кыймылдайсың да. Коом мисалы жашоосу кайда келип отурган болсо, планы жок жашай берсе, эртеңки күнү эми быйыл барып көлгө барып эс алып келиш керек, бир тоого барып чыгып 10 күн кымыз ичип келсем, анан бир жакшы жерге жумушка кирип акча тапсам, анан машина алсам, ал машина менен бул жака барсам деп биз мындай куру кыялдар менен жашагандай сезилебиз да. Негизи эле ошого барыш үчүн кандай кылышым керек? Ошо планды коюш үчүн эмнелерди кылсам болот? Кайсыларды кылсам туура болот? Ошо планга жетиш үчүн алгачкы кадамдарым кандай? Ошо пландарга жетиш үчүн менин кандай максатым болуш керек жана кандай сапаттар мага жардам берет? Мына ушундай суроолорду берсек сонун го дейм. Суроолоруңуз аябай татаал экен. Бул суроого кандай кылып жооп берсем болот? Эми ар бир эле жолго адам ар кандай жол менен жетет да. Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда мындай лицейде окугандар менен жөнөкөй мектептерде окугандардын билими аябай эле мындай салыштырсак аябай эле айырма болот да. Бирок бир эле жолго барышат, бирөө кыска жол менен барышат, бирөө узун жол менен барышат. Ошол убакта маалыматтын аздыгына байланыштуу. Анан эми максаттарды кое билүү деген максаттарды коюш керек, бирок анан мисалы үчүн жанагы жумушка барам, анан үй алам, анан машина алам менен чектелип калбаш керек да. Мен болсом мондай эл аралык компанияларда иштейм. Ал эл аралык компанияда иштечү үчүн мен кайсы талаптарга жооп беришим керек? Мисалы үчүн ар бир жумушта деген сен болсо могул софтверни билишиң керек, могул хардверни билишиң керек. Мондай талаптарга жооп беришиң керек. Мындай тим менен сүйлөшкөндө коллегаларым менен жакшынакай сүйлөшүшүм керек деген сыяктуу талаптарды дагы жооп бериш керек да. Мен сөзсүз эле машина алам, үй алам болду эмес да. Андан наркы тепкичтерди да ойлоно билиш керек да, пландайчы. Анан бирок билбейм, эми ар бир адам ар кандай максаттар менен жетет болсо керек. Жакшы. Балким мен суроону өзүм татаалдаштырып идим. Эми мынакей ушул нерселерди азыр жакшы айттыңыз. Эми мисалы ушул биякта жүргөн мүнөзүңүз Германияда барып окуганда кандай жакка өзгөрдү? Байкадыңызбы? Билбейм, мен айылга барганда сен баягыдай эле кыз экенсиң деп ойлошот. Баягындай эле экенсиң дейт да. Эми болсо менин сырткы келбетим өзгөргөн жок, бирок мен мындай ойлонуу сезимим өзгөрдү да. Ички дүйнө, жан дүйнө. Ички дүйнө, жан дүйнөм өзгөрдү. Анан эмнени байкайм? Мисалы үчүн мен Кыргызстанга барганда мындай немистер жөнөкөй эле кийинип алып жүрүшөт, ошентип кийинип алып барсам, кошуналар эмне дейт, туугандар эмне дейт, кийимиң жок болсо мунун кийимин кийип алчы деген сунуштар болгондо, анан бул кийим менен биз эмнени көрсөтөбүз деп ойлоп кетем да кээдечи. Ооба, бул нерсени айтсаңыз эстеп атам, Стив Джобстун айткан сөзү бар эмес беле? Акыркы ошол ойлорунда мындай дейт го, $30 саат деле, $300 саат деле бир эле убакытты көргөзөт дейт да. Анан кээде бизде ушундай болуп атпайбы? Биздин да мисалы жашообуз кандай болуп атат? Үйүбүздө отургучубуз жок болсо дагы, үйүбүздө жакшыраак бир шырдагыбыз жок болсо дагы, биз көчөгө норка тумак, норка шубаны кийип чыгышыбыз керек. Анткени эл эмне дейт? Тойго барсак, алтын шакектердики кошунаныкын болсо дагы суруп алып барышыбыз керек. Эмнеге дегенде, биз башкаларга көрүнүп жашашыбыз керек да. Мунун өзү ушундай да, мындай. Биз үйүбүздө урушуп атсак дагы, сыртка чыкканда күлүп жайнап, кол кармашып жашашыбыз керек. Биз башкалар үчүн жашап аткандай жашоо менен жашап атабыз. Европа элинде чынында эле кийимге басым жасабаганы айтылып эле келет. Анан эми баягы мен негизи сиздин өзүңүздүн мүнөзүңүз тууралуу айтып сүйлөшкүм келип атат да. Мисалы, кайсыл сапаттарга ээ болдуңуз? Коом кандай сапатка ээ болсо, коом кандай болсо, ошого жараша биз дагы мындай тарбияланабыз да. Мисалы,
көчөдө адамдар сага жакшы мамиле кылса, ошого жараша сыйлык мамилени үйрөнөсүң. Коомдо коркут үркүтүү менен жашаса, сен дагы дайыма чыйралып, коркуп, алар дагы коркутканга аракет кыласың. Коомго жараша, ошол айылына чөйрөгө жараша дагы бир өзгөрөбүз да, таасири зор да. Түшүндүм сурооңузду. Ооба, эми бул жак менен албетте Кыргызстандын бир топ эле айырмачылыктары бар. Ошол эле учурда мисалы үчүн мен коллегаларымдан эмнени үйрөндүм да. Алар болсо мисалы үчүн 10-20 жыл иштесе дагы, бир нерсени билип турса дагы мен билем дебейт да. Ошо анан эгер мен ошол теманы билсем, мен билем мындай кылат, тигиндей кылат депчи. Анан ошондон кийин мындай өзүмдү артка чегерип калдым да, билем деп эле мындай кыйын боло бербеш керек экен да, билгенден биле элегин көп экен депчи. Ошол нерсени үйрөндүм. Анан ошондой эле адамдарга болгон мамиле ар дайым күлүп жүрүшөт. Дагы сапаттарым ошо убакытты туура колдонгонду үйрөндүм. Ошондой эле ден соолукка кам көргөндү үйрөндүм. Бул деле ошо сапаттардын бири болсо керек. Мисалы үчүн туура тамактанганды үйрөндүм. Ошондой эле спорт менен машыкканды үйрөндүм. Коом бизден ошону талап кылышат да. Мисалы үчүн коллегаларың менен же досторуң менен сүйлөшсөң эле, эмне спорт кыласың, бүгүн эмнени кылдың, тигин эмнени кылдың дегенде эле. Бул болсо бул жактын коомдун темасы ошо спорт, анан туура тамактануу да. Анан ошондуктан эле ушундай рамкага кирип калабыз. Жакшы, ооба, жакшы ой. Анткени биз деле ошол Азия чөлкөмүндө 3-орунга чыкты окшойт, туура эмес тамактануу боюнча. Анан албетте эми ар кимибиз өзүбүз билебиз, спорт менен кандай кылып машыгып атабыз. Мисалы бизде деле мына Ордо каласы Бишкекте мен жашап атам. Бишкекте ошо эртең менен чыгып чуркагандарды мен өтө эле аз көрөм да. Бизде бул эми болсо керек, бирок аз да, эгерде салыштырмалуу шаардын өзүндө. Эми шаардын үстүндөгү түтүндү көрүп алып, балким элдер чекерек чыгып алып чуркап атабы, мен билбейм, балким ошондойдур. Жакшы. Анан баягы негизи эле убакытты туура колдонууну үйрөндүм деп атпайбызбы? Ооба, убакыттын өзү туура колдонуунун өзү сонун эмеспи? Анан мисалы бүгүнкү күндө биз аял затына, анан балдарга болгон зорду зомбулук дүйнөдө күч алып келет да. Анан биз мына өткөндө эле бирөө менен сүйлөшсөм мындай дейт. Өзү баспай калыптыр, өзү коляскада экен. Анан эмне болуп ушундай акыбалда болуп калдыңыз десем, айтып атпайбы, күйөөм мени токмоктоп, анан кийин белге катуу тээп, анан мен баспай калгам дейт. Эми бул айтылбай баягы коомго жайылбай калган. Коомдо жайылып жүргөндөрү мынакей жакында эле өкүнүчтүүсү ошол өзүнүн келинчегин атка сүйрөтүп, аны уксаңыз керек. Мына ушундай болгондон кийин каза болуп калды да. Бул эми биздин аял затына болгон мамилебиз мына ушуну менен көрүнүп атат да, ушуну менен билинип атат. Немис халкында кандай экен аял затына болгон мамиле? Эми бул жакта деген аял менен эркектин укугун бирдей коюп атышат да, мисалы үчүнчү. Эми бул жакта деле андай көйгөйлөр бар. Аялдар кичине азыраак акча табат, көбүрөөк иштесе деле, же болбосо эркектер эмне үчүн көбүрөөк акча табыш керек деген сыяктуучу. Анан бирок аялдарга эмес, балдарга, өзүнүн баласына кол көтөрүүгө булардын укуктары жок да. Эгер болсо өзүнүн баласына кол көтөрө турган болсо, бала болсо тийиштүү жерлерге чалып арызданса болот да. Анан аялга кол көтөрүү деген жок. Аялдын бул жактагы укуктары аябай эле жогору да. Азыркы ушу мисалы үчүн январь айын айта турган болсок, январь айында бир мыйзам күчүнө кирди. Ал убакта болсо ар бир чоң компанияларда жок дегенде бирден аял менеджер болуш керек депчи. Ал деле ошо аялдардын укугун өйдө көтөргөнгө көптөгөн жардамдарды берет да. Анандай сабаган, тепкилеген дегендер анда санда кезигет болсо керек, бирок мындай коомго айткандан уялышпайт, өздөрүнүн укугун коргогондон уялышпайт да. Биз болсо көп учурда мындай жашырып жабып эле анан ошентип күчөп кетет болсо керек да. Анан биз болсо кичинекей кезибизден эле биздин мээбизге түйүп койсо керек да. Сен кызсың, сен кызды деген 40 жерден тыйыш керек. Анан сен бирөөнүн үй бүлөсүсүң, сен бала төрөшүң керек, анан үй бүлөңдү багышың керек депчи. Бирок замандын өзгөрүшү боюнча мындай башкачараак да ойлонушубуз керек да. Эмне үчүн анын баарын аял кылыш керек, эркектер эмне үчүн жардам бербеш керек депчи.
ооба. Эркектер да ошол эле учурда жоопкерчиликти сезе билиш керек да. Эми бизде баягы апалардан дагы көз каранды болуп атпайбы? Сен мындай кыймылдасаң сени күйөөң эртеси күнү эле алып келип коет. Анан баягы кызынын максаты ойлонот да, менин максатым ушул төрөлгөндөн баштап эле күйөөгө тийиш керек турбайбы? Күйөөгө тийип кайын журтка жагышым керек турбайбы? Ошол турбайбы менин максатым? Албетте анан кийин аны уккан бала башка максатты биз ошол кезде эле кичинекей кезинен чектеп коет экенбиз да, чектөө киргизип. Жакшы. Анан негизи эле азыркы учурда мындай ошол немис калкында ушу силер студенттерге, окуп жүргөндөргө, иштеп жүргөндөргө мамилеси кандай? Анан укугуңар бирдей элеби же кайсы нерселерди силер кыла албайсыңар? Эми дүйнө жүзү боюнча бир эле закон бар да, кандай көрүнөсүң, религияң кандай, баары бир бирдей укуктуусуң да, адам болгондон кийин бирдей укуктуусуң. Албетте, мисалы үчүн биз болсо визаны алышыбыз керек, ошол жактан бир аз кыйынчылыктар болот. Немистер болсо окуп жүргөндө болсо, көбү болсо стипендия алышат. Биз болсо немис болбогон үчүн ал стипендияларды ала албай калабыз деген сыяктуучу. Бирок бул жакта кемсинтүү деген жок да. Сен башка өлкөдөн келип атасың, мындай болуп атасың, тиңдей болуп атасың деп булар болсо бизди дискриминация кылганга укуктары жок. Эгер ошондой боло турган болсо, бул сотко чейин өтүп кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн бизде болсо сен немисчени жакшы сүйлөй албайсың, же болбосо сен Азиядан келесиң деп айтканга укуктары жок да. Биз болсо ошондой бирок болсо мындай мамилеси бирдей эле. Биз болсо немистер кылган нерсени эле кыла алабыз, ишти кыла алабыз, алар тапкан акчаны эле таба алабыз деген сыяктуу. Университетте деле ошондой, мисалы үчүн биз экзамен жазып аткан күндөрү бизге деген 1,5 саат убакыт кете турган болсо, бир баракта окуш үчүн эле биз тилибиз эне тил болбогон үчүн биз окуганга эле 15 мүнөттө кетет да. Анан биз болсо профессорлорго айтчубуз, эмне үчүн бизге бир аз 5-10 мүнөт көбүрөөк убакыт бергилечи десек, айтчу жок, силер болсо бул университетке келгенсиңер, немистердин катарында окуйбуз деп өзүңөр келгенсиңер, ошон үчүн биз эч кандай убакыт бере албайбыз, баарыңарга убакыт бирдей дечү да. Кандай кыйынчылыктар болду ошол учурда? Кандай кыйынчылыкты башыңыздан өткөрдүңүз? Эми кыйынчылыктар аябай көп. Биз болсо мисалы үчүн азыр сүрөттөрдү киргизип койсок эле, тигилер болсо Европада жүрөт, Германияда жүрөт, жыргап атат, акчаны таап атат деши мүмкүн да. Бирок бул жакта жөн эле жыргап эле ал акчаны таппайбыз да. Мисалы үчүн болсо студент болуп жүргөндө 20 саат жумасына иштеген укуктуубуз да. Ошол 20 саатта иштейбиз, калган убактысын окуйбуз деген сыяктуу ошондой чектөөлөр. Бул Германия закондордун мамлекети эмес, ошондуктан законду кабыл алып ошол менен окуш керек, анан ошондо жашаш керек да. Анан ошондой эле көптөгөн эле кыйынчылыктар болот. Мисалы үчүн биз окуп жүргөндө 20 саат иштеген акчабыз жетпей калса, мындай кара жумуштарда иштеп, анан ата энебизге бир аз акча жөнөтөбүз, туугандарыбызга акча жөнөтөбүз деген сыяктуучу. Алардын кыйналгандарын карап тура албайт экенбиз да. Ошо кыргыздар деген ушундай экенбиз да. Бербейбиз деп коюп эле, анан аларды өзүбүз кыйналып жашап атсак дагы анан аларга берет экенбиз да. Анан күндөп түндөп иштеп, анан бул күндөрдө өтөт деген сыяктуу. Мисалы үчүн мындай экзамен убагында саат 12ге чейин библиотекаларда, түнкү 12ге чейин библиотекаларга калып окуган күндөр болот. Анан Жакшы. Кыйынчылыктар көп эле болот. Биз болсо сүрөттөрдү мындай жакшы сүрөттөр киргизип койгон үчүн эле элдер болсо Европада жүрүп жыргап жүрөт деши мүмкүн да. Анан ар бир адам кыйынчылыкты башынан өткөрүш керек, ошондо анан жашоого сабак алат болушу мүмкүн дейм да. Ооба, жакшы. Баягы айтылат эмеспи, кыргыздардын артыкчылыгы дагы, кемчилиги дагы тууганчылдыгында дейт да. Биз ата энелер балам деген ооруп калды, иштебей калды, кыйналып жүрөт деп өзүнчө үй бүлө куруп кетсе деле биз жардам бере алабыз да. Аларга жардам беребиз, алар жөнүндө ойлонобуз да. Аларды жок. Сен өзүң иштешиң керек деп, мисалы, Европадай бөлүп койбойбуз да биз. Бул биздин артыкчылыгыбыз дагы, анан кемчилигибиз болуп эсептелинет экен да. Жакшы. Негизи эле ошол учурларда, мисалы, Германияда окуп жүрөсүз. Анан келечекте Кыргызстанга келейин деген ой барбы, же окууну улантып эле ушул баягы көнүп калган эми
Кыргызстанга келгенде Европаны көрүп алгандар айтат эмеспи көпчүлүгү. Кыргызстанга деле биз мисалы келгим келбейт. Келсем кайра Европага сагынам, кайра кетким келет дегендерди көп угабыз да бияка келгендерден. Сизде кандай? Азырынча ал жөнүндө деле мындай көп план кое элекмин, бирок деген ар бир күнүбүздө Кыргызстанды ойлойбуз, мекенибизди ойлойбуз. Четте жүрсөк дагы ар бир күнүбүздө жаңылыктар менен окуп турабыз. Анан эртеби кечпи баары бир Кыргызстанга барабыз. Мен азыр жаңы эле иштеп, бир аз мындай теорияны бүтүп эле практисти жаңыдан көрүп атам. Мен болсо бул билимим менен Кыргызстанга жетпейт да, ошон үчүн болсо мен азыр бир аз дагы тажрыйба топтошум керек. Жакшы. Кийинки суроо мындай болсун, мисалы ошол Германиядагы ошол Гамбург шаарындагы эмнени Кыргызстандан көргүңүз келет эле? Ушул нерсе Кыргызстанда болсо ушул жакшы экен деп бир мындай көкүрөктө калдыбы? Жолдорун көргүм келет. Жолдорун, мисалы үчүн айылга кетип бараткан жолдорду, же болбосо Бишкек арасындагы жолдорду, анан ошондой эле мына велосипед тебе турчу жолдорду, анан Бишкектен эмнени аз көргүм келет, жанагындай чоң машиналарды азыраак көрүп, анын үстүнө көбүрөөк троллейбустарды же болбосо жөө баскан велосипед жүргөн жолдорду көргүм келет да. Жакшы. Кыргызстандагы эгерде каада салып үрп адатты ала турган болсок, ошол нерселердин кайсынысы немистерге жетишпейт экен? Биздеги адамдык мамиле, каада салт, сапаттар кайсылар немистерге жетишпейт? Же аларга жетишти баары? Жок, албетте ар бир адамдын өзүнүн кемчиликтери бар да. Бул жакта деле мисалы үчүн бизде болсо той деген бар, анан мындай урук деген бар, тууганчыл деп бири менен жашашат да. Буларда болсо өзү үчүн гана жашашат да, ошол убакта жетишпейт болсо керек деп ойлоп кетем да. Ошондой эле балага болгон сүйүү да жетишпеши мүмкүн да. Мисалы үчүн мен Германияга келген экинчи жылы садикте волонтер болуп иштеп калдым. Ошондо деген балдарын садиктен алып кеткенде мындай эле кандайсың деп эле койчу да, мындай өбүп учурашкандын олдуна балдарына жөнөкөй эле кандайсың деп койчу да. Ошол болсо мындай ата энелик мээримдин өтө жоктугунан ошол жетишпейт болсо керек деп ойлоп кетем да кээ бир убакта. Анан ошондой эле кээ бир балдар болсо ата энелерге мындай урмат сый көрсөтпөйт да, биздикиндейчи. Бизде болсо кичүүгө ызат, улууга урмат деп коет го. Ошол нерселер бул жакта мындай азайып баратат да. Аксагандай, ооба, чынында эле эми улууга урмат, кичүүгө ызат дегенди бул шаарларда биз көбүрөөк айтышка туура келип калат. Айтып атабыз деп айтсак болот. Анан албетте эми улуулар кичүүгө ызат кылып турса, кичүүлөр улуулар да сыйлайт экен да. Экөө тең бир. Жакшы. Келечекте Кыргызстанды мындай кандай элестетесиз? Мындай ушул элдердин катарында болсо, мунул нерселер болсо деп ойлоп кыялданасызбы? Кыргызстан албетте кыялданам, бирок келечекте кандай өлкө болот деп бирок айтыш кыйын болот да. Мисалы үчүн биз болсо өнүккөн өлкөлөрдү өзүбүздө өнүккөн өлкөлөргө салыштыраардан мурда биз өзүбүздү карап чыгыш керек да. Биз эмне кыла алабыз депчи, биз кантип өнүгө алабыз депчи. Мисалы үчүн бул Америка муну кылып атыр, мындай кылыш керек, Грузия тигини кылып атыр, тигиндей кылыш керек деп аны эле туураш керек, албетте туураш керек. Тууран олту менен биз алдыга жылабыз да. Анан ошол эле учурда болсо кыргыз эли болуп биз эмнелерге жете алабыз деген сыяктуу суроолорго да жооп берсе деп ойлойм да. Анан албетте мен келечекте Кыргызстандын мына биздин азыркы ресурстар бул болсо биздин кичинекей өсүп келаткан бөбөктөрүбүз, инилерибиз, сиңдилерибиз, мына Кыргызстандын ресурсу ошолордон. Анан ошолор болсо билимге көбүрөөк басым жасаса, Кыргызстан албетте өнүгүүнүн жолуна түшөт да. Азыркы жаштар болсо көбү билимдин жолуна түшкөн үчүн Кыргызстанда өнүгүү аябай эле бар. Ошол эле учурда мисалы үчүн жана Макс Цукербергдин айткан сөзү бар го, мурда болсо биз адамдар деген айылдарда жашачубуз дейт. Андан кийин шаарларда жашап калдык депчи. Азыр болсо интернетте жашап калдык деп. Ошону ойлонушубуз керек да, интернетте жашаган канчалык бизге таасири бар депчи. Ошол эле учурда биз өзүбүздү да интернеттен сакташыбыз керек да.
Өткөндө бирөө пост жазып коюптур. Марк менен Присцилла экөө пилмен тийип отурат. Булар бизди интернетке байлап коет дейт да, кимдир бирөө. Балким. Жакшы, эми буга келсем, ошол билим берүү системинде немис билим берүү системи менен ошол биздикин салыштырып мындай айырмачылыгын айтып бере аласызбы? Кандай айырмачылык бар? Эми биз болсо ошо советтер жанагы мамлекеттик мектептерде ошо Советтер Союзундагы система менен эле калып калдык окшойт да, өнүгө албай элечи. Мен каалаганым ошо мектептерде деген мындай ар кандай workshoптор өтүп туруш керек, презентациялар өтүп туруш керек, жөнөкөй эле бир сабакты эле китептен эле карап эле окуй бербей. Жана Кийосаки деле айтат го, мисалы үчүн бизди болсо мектептен акчага болгон мындай тарбиялабайт депчи, ошондой нерселерди да тарбиялаш керек деп ойлойм да. Сөзсүз эле ошол китептин эле ичинде эле сакталып калбай, бир аз хоризонтту чоңойтуп башка дагы маалыматтарды киргизиш керек. Анан ошондой эле бул Германияда мындай практикалар бар да, мындай мектептерде 6-класстарда же 9-класстарда ушундай 2 жумага практикага жиберишет да, ар бир мекемегечи. Ошол дагы келечекте менин оюм, балким ошентип дагы мекемелерге жанагындай каникулдарга, бизде каникул 3 ай деген каникул бар го, ошол аябай эле көп. Ошол убактарда деле 2 жумага мындай мекемелерге практикант болуп иштейби. Анан дагы билимде кандай айырмачылыктар бар? Ошолорго. Балким сиздерде талап күчтүү го дейм. Талап күчтүү, Анткени сөздүн аралыгында айттыңыз, мисалы бул жакка силер немистер менен чогуу эле окуйм деп келгенсиңер. Мындай, ошого жетиш керек. Силер да жетише аласыңар дегендейчи. Мисалы эми баягы адам болгондон кийин адам кылган нерсени адам кыла алат да. Жакшы, анан убактыбыз дагы акындык менен таарып келатат. Ошол азыркы учурда кош төбөдөгү ата энеңизге, бир туугандарга, тууган журт, куда сөөктөргө бир салам айтып койсоңуз болот. Чоң рахмат, ушундай мүмкүнчүлүктү берип мени конокко чакырганыңыздарга аябай ыраазымын. Баарыңыздарга салам жолдойм, Германиядан салам жолдойм. Биз болсо Кыргызстанды унуткан жокпуз. Күн сайын жүрөгүмдө Кыргызстан жашайт. Эртеби кечпи мекенибизге бир убакта барабыз. Баарыңыздарга эмне каалайбыз? Болгон ден соолук каалайбыз. Ошол эле учурда болсо өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүш үчүн туура тамактаныңыздар, спорт кылыңыздар демекчимин. Анан жаштарга эмнени айтмакмын? Жаңылгандан коркпогула. Бир нерсени жасабай койгондон көрө жасап жаңылгыла. Ошол ката жасоонун аркасы менен мындай бир ийгиликтин жол болсо, ийгиликтин ачкычын табасыңар демекчимин. Ошо анан сиздердин Окей радиосунун жамаатына дагы, сизге Канат байке чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай темаларды, актуалдуу темаларды балким бир угарманга болбосо бир угарманга балким бир жардамын берип калаттыр деген ойдомун. Анда эмесе чоң рахмат. Ооба. Анан Меркелдин кеткенине кайгырган жоксузбу? Албетте кайгырабыз. Эми кандай кандидаттардын келиши азыркы учурда эми эркектер эки күчтүү эркек кандидат бар, бирок аял кандидат болсо жакшы болмок деп ойлоп коебуз. Эми бирок айла жок. Жакшы эле көп эле убакытта дүйнөлүк аренадагы күчтүү аялдардын катарына кошулду. Жакшы, анан мен да ыраазычылык билдирем. Жеңишкүл карындашым, аман эсен бол, бөтөн элде, бөтөн жердесиң. Анан албетте Кудай буйруса дагы ийгиликтерди багындырып, жаңылыктардан окуп калалы. Ушул кыргызстандык кыз ийгиликтерди жаратып атыптыр деп, Кудай буйруса дүйнөнүн булуң бурчунан дагы атың чыгып калсын. Чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Мынакей урматтуу көрөрмандар, баарыңыздарга коштоо айтабыз. Бүгүн бизде Жеңишкүл Кожоева, дал ошол
Германиянын Гамбург шаарынан биз менен маектешти. Анда кызматта журналист Канат Алмамбетов болду. Барыңыздарга жакшы маанай каалайм.